Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары. Бүгүн мен сиздерге өзгөчө бир видео менен бөлүшөйүн деп отурам. Ушул видеону биринчи сиздерге тартуулардан алдын ушул описанияда турган жерге кирип, ошол жерде мен өзүмдүн жеке сайтыма кирип, ошол жерде маалымат алсаңыздар болот. Ал маалыматтарды, мисалы, кандай сабактар бар, кандай сабактарды окугуңуз келет, кандай темада менен сүйлөшкүңүз келет, ошол менен биргеликте сырдашкым келет рубрикасына дагы катталып, менен кенен өз алдынча сырдашсаңыздар, сүйлөшсөңүздөр болот. Эми андан сырткары мен Telegram каналыма жана Instagram каналдарыма, Facebook баракчаларым бардыгын ошол жерде ссылкаларын коюп койгонмун. Ар бирине катталып, менен биргеликте ошол ар түрдүү маалыматтарды, темаларды сүйлөшүп бирге болсоңуздар болот. Ар бир катталуучуларыма мен терең ыраазычылык билдирип кетем. Андай болсо, бүгүнкү биздин темабызда өзгөчө бир практикалык көнүгүүлөр менен бөлүшөйүн деп отурам. Өзүңүздөр билесиздер, мурунку темаларда биз өткөн күндөгү бала кезибиздеги ар бир психологиялык травмаларды, физикалык травмалардан арылып, андан кийин өткөн күнүбүздөгү бүт жаман жакшы нерселердин баарын унутуп, өткөн күнүбүздүн эшиктерин жаап, андан кийин биз келечекке карай эшик ачып, өзүбүздүн келечектеги жашообуздун образын жарата алганбыз. Эми сиздер азыркы учурда келечегиңиздердин кандай болуусун, же болбосо эртеңки күнүңүздөргө болгон кандайдыр бир кыялдарыңыздарды ишке ашыруунун өтө сонун практикаларын күн сайын бөлүшүп кетемин. Мына ушул практикаларды аткаргандан кийин кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, же болбосо сиз өзгөрүүгө даярсызбы? Эгер даяр болгон болсоңуз, сөзсүз түрдө бул жыйынтыгын берет. Эгерде даяр эмес болгон болсоңуз, кандайдыр бир сиздин жан дүйнөңүздө же ушул сиздин күнүмдүк жашооңузда карама каршылыктар, түшүнбөстүктөр болуп, ар түрдүү тоскоолдуктар боло бериши мүмкүн. Ошондуктан сиз азыркы учурда даярсызбы? Ушул суроого жооп беришиңиз керек. Андан кийин биз ойлонуп отуруп карасак, эмнегедир башка бирөөлөрдүн кыялдары орундала берет. Эмне үчүн мен бир дагы жазган кыялдарым, жазган максаттарым бирөөсү да орундалбай жатат деген суроолор болушу мүмкүн. Бирок араңыздарда бар. Бул суроолор араңыздарда кээ бирөөлөрүнө тийиштүү эмес. Себеби дегенде, алар өздөрүнүн кыялдарын орундатканды билет. Кайсыл кыялын кайсы учурда орундатканды, кайсыл максатына көздөп барышты, алар уже өздөрүнүн жолун тандап алышкан. Мына ошол өзүңүздүн жолуңузду туура тандайын десеңиз, ар бир чыгарылыштагы менин видеолорумду көрүп, ошол жерде берилген практикалык көнүгүүлөрдү аткарып турсаңыздар, сиздер дагы бир күн болбосо бир күн өзүңүздөрдүн жашооңуздардын бир багыты, же болбосо бирдей толкунуна түшүп, ошол багытыңыздар менен, ошол жолуңуздар менен кете аласыздар деген үмүттөмүн. Жалпысынан алганда, биз баарыбыз жашоонун кереметтүү кубулуштарын, өзгөрүүсүн өз колубуз менен жана ойлорубуздун күчү менен жасай алабыз. Ар бирибиздин жан дүйнөбүздүн түпкүрүндө кандайдыр бир Кудайдан берилген билимдер жатат. Же болбосо кандайдыр бир жөндөмдөр менен төрөлгөнбүз. Биздин максатыбыз мына ошол жөндөмдөрүбүздү, мына ошол таланттарыбызды Кудайдан берилген, өзүбүздүн ичибиздеги жаткан, жашыруун жаткан деп коеюн, сырларыбызды ачуу. Бул биздин адамзаттын жашоосунда басып өтө турган жолубуз жана эң башкы милдетибиз болуп саналат. Эгерде ичибиздеги жөндөмдөрүбүздү, таланттарыбызды ачпастан башка нерсе менен алектенип жүрө берсек, мына ушундай бир проблемалар, ар түрдүү түшүнбөстүктөр, тоскоолдуктар жарала берет. Муну өзүңүз да билсеңиз керек. Азыркы учурда биздин ар бирибиздин алып жаткан сабактарыбыз, изденип жаткан, окуп жаткан китептерибиздин бардыгынын эң башкы максаты өзүбүздү табуу жана өзүбүздүн ичибиздеги жөндөмдөрүбүздү, таланттарыбызды табуу болуп саналат. Эми ушул жерде мен дагы сизге бир суроо берип кетет элем. Сиз, урматтуу көрүүчүм, азыркы учурда өзүңүздү издеп жүргөн болсоңуз, сизге суроо. Кайсы учурда сиз өзүңүздү жоготуп койдуңуз? Качан өзүңүздү жоготуп койдуңуз? Себеби биз жакшы бир жашап келатып эле, жакшы өзүбүздүн жашообузду колго кармап келатып эле, кандайдыр бир болбогон өзүбүз көзгө илбеген учурда мына ушинтип өзүбүздү жоготуп койгон окуяларга кабылып калышыбыз мүмкүн. Ошол жоготкон учурду, кайсыл окуялар, кандай тагдырларга кабылдыңыз, ошолордун бардыгына көз жүгүртүп, кайсы учурда сиз өзүңүздү жоготуп койдуңуз жана качан, кантип жоготуп койдуңуз, мына ошол окуяга кайтып барыңыз дагы, өзүңүздү ошондон баштап бардыгын иретке келтирип, ойлоруңуздун бардыгын бүгүндөн баштап бирдей баланска келтирип алсаңыз болот. Демек, өзүңүздү табуу, же болбосо өзүңүздү жоготуп койгон өзүңүздүн версияңызды кайрадан табуу. Мына ошол суроолор менен
башталат. Андан кийин гана сиз өзүңүздүн ичиңиздеги таланттарыңызды, ичиңиздеги жөндөмдөрүңүздү жана жашоодо эмне үчүн жаралгандагы багытыңызды аңдап түшүнүп аласыз. Бүгүн сиздерге көптөгөн техникалардын ичинен өзгөчө жыйынтык бере турган жана өзгөчө күчкө ээ боло турган практикалык көнүгүүлөрдү тартууламакчымын. Бул практика сиздин жашоодогу өзгөрүүңүзгө болгон күчүңүздү жана өзүңүзгө болгон сүйүүңүздүн күчүн аныктап берет. Биз Кудайдын жараткан пенделери ар бирибизди өзгөчө жөндөм менен жараткан жана ар бирибиздин өз алдынча уникалдуу түрдө таланттарыбыз бар. Ошону менен бирге бизде жаратмандык жөндөмдөр дагы бар. Бул жаратмандык бизге эмне керек? Биз өзүбүздүн жаратмандык чеберчилигибиз менен жашообузду ар түрдүү кылып жаратып алсак болот. Кааласаңыз бир орунда туруп жашооңузду трагедияга айлантып, ошол бул деле сиздин жаратмандык жөндөмүңүз. Ошол жаратмандыгыңыз менен жашооңузга ар түрдүү көйгөйлөрдү тартып, негативтерге толтуруп аласыз. Же болбосо жашооңуздагы болуп жаткан негатив окуяларды комедия түрүндө кабыл алып, өзүңүздүн жаратмандык чеберчилигиңиз менен жакшы жакка өзгөртүп алсаңыз болот. Бул дагы сиздин колуңузда. Мына ошол жаратмандык жөндөмдү ачуу үчүн менин ар бир видеомдо чыгарылыштагы ар түрдүү көнүгүүлөрдү, практикаларды жана кеп кеңештерди алып олтурсаңыз, кайсы бир учурда сиз өзүңүздүн ичиңиздеги жашыруун жаткан таланттарыңызды, жөндөмдөрүңүздү, сырларыңызды, өзүңүздүн чыныгы кандай экениңизди таба аласыз деп толук түрдө ишендирип кетемин. Билесизби, биз баарыбыз өзүбүздүн жашообузду кура алабыз. Бардыгы биздин колубузда. Биз ар бирибиз ар бир адамдын жүрөгүнөн түнөк табып, өзүбүзгө сүйдүрө алабыз, өзүбүз каалаган нерселерди ишке ашыра алабыз жана биз ар бирибиз каалаган нерселерди жасай алабыз. Бир гана өзүбүздүн жашообуздун жоопкерчилигин колубузга алган кезде. Бирок мына ошол көмүскөдө жаткан жөндөмдөрүбүздү кантип ойготобуз? Андай болсо, бүгүнкү ошол видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биздин жөндөмдөр жашоону сыйкырдуу кереметтерге бөлөй турган күчтөргө ээ. Качан биз өз жашообуздун жоопкерчилигин өз колубузга алган кезде, аң сезимдүү түрдө жашообузду өзүбүз башкарып, андан кийин өзүбүз каалагандай нукка өзгөртө алабыз. Себеби жоопкерчилик бул биздин күчүбүзгө күч кошо турган, аң сезимибизге дагы акыл кошо турган кандайдыр бир сонун нерсе да. Ошол жоопкерчиликти көпчүлүгү алуудан коркот дагы, башка бирөөлөргө жоопкерчилигин оодарып салат. Же болбосо менин бактысыз болушума, же болбосо азыркы учурдагы менин ситуацияма башка бирөөлөр күнөөлүү деп олтурган оңоюраак сезилет. Чем өзү аракет кылып изденип, жок, мен өзүм өзгөрүшүм керек, мен өзүмдүн жашоомдун өзү автору болушум керек деген жоопкерчиликти алуудан коркуп келишет. Мына ошол коркууну жеңүү үчүн сиз ар түрдүү практикалык көнүгүүлөрдү аткарышыңыз керек. Андай болсо, бүгүнкү көнүгүү сиздерге эң биринчи аткарыла турган кадам. Андан кийинки чыгарылыштагы видеолорумда да сизге ар түрдүү көнүгүүлөрдү тартуулай беремин жана азыр да мына ошол башталышы тартуулап кетмекчимин. Андай болсо дагы көңүлүңүздөрдү буруңуздар, сиздерге жыйынтык бере турган өтө сонун практикалык көнүгүү. Ар бир адам жашоосунун тизгинин өз колуна алып, жоопкерчиликтүү болуп баштаган кезде кандай болуп өзгөрөт? Мисалы, бул менин денем. Жана мен өз денемди каалагандай кылып өзгөртө алам. Бул деген мисалы сиз өзүңүздү келбетиңизди бир калыпка келтиргиңиз келсе, же болбосо кандайдыр бир толугуңуз келсе, арыктагыңыз келсе, бул сиздин өзүңүздүн тандооңуздан турат. Кааласаңыз арыктай аласыз, кааласаңыз өзүңүздүн фигураңызды, өзүңүздүн келбетиңизди каалагандай кылып өзгөртө аласыз. Бул сиздин тандооңузда. Эч ким сизге келип арыктатып, келбетиңизди калыбына келтирип, же болбосо сиз каалагандай образга келтире албайт, эгерде сиздин каалооңуз жок болсо. Ошондуктан адам сиздин өзүңүздүн жоопкерчилигиңиз өзүңүздүн колуңузда болуунун эң башкы себеби, эгерде сиз арыктай турган болсоңуз, бул менин денем, мен өзүмдүн денемди каалагандай алып өзгөртө алам деп өзүңүзгө өзүңүз айтып, мына ошондо биринчи кадамды таштаган болосуз. Же болбосо, бул менин жашоом, мен өз жашоомду өзүм түзөм. Мына ошондо гана жашоомдогу уруш, талаш, согуш, ар түрдүү конфликттер токтоп баштайт. Бул дагы сиздин жашооңузду өзүңүз жоопкерчилигин өзүңүздүн колуңузга алгандагы белгилер.
же болбосо мисалы бул менин планетам жана бул планетаны гүлдөтүү бир гана менден башталат. Адамдарды өзгөртүү биринчи кезекте мен өзүмдөн башталат деген сыяктуу жоопкерчилик ойгонгон кезде анан сизди көрүп, сиздин өзгөргөнүңүздү көрүп, анан сиздин өзгөрүп жатканыңызды көрүп, сиздин өзүңүздүн жараткан образыңызды көрүп башка бирөөлөр дагы өзгөрүп баштайт. Бул менин жан дүйнөм. Аны өзүм каалаган нерселер менен толтурам. Кааласам сүйүүгө толтурам, кааласам таарыныч ооруларга толтурам деген учурда дагы сиздеги жоопкерчилик сезимдер ойгонуп баштайт. Жоопкерчиликти моюнга алуунун эң биринчи башталышы мына ошол өзүңүзгө өзүңүз сөз берүү, өзүңүзгө өзүңүз убада берүү менен башталат. Бизди курчап турган ар бир дүйнө бул бизди өзүбүзгө чагылдырып туруучу көзгү болуп саналат. Муну баарыбыз билебиз. Буларга мисалы биздин сүйүктүүбүз, жолдошубуз, балдарыбыз, ата-энебиз, досторубуз, кызматкерлерибиз жана мамлекеттик кызматта иштегендер кала берсе, мамлекеттин үстүндө башкарып турган өзүбүздүн президентибиз дагы мына ошол биздин өзүбүздүн пейилибизден, биздин өзүбүздүн мүнөзүбүздөн чагылдырып өзүбүзгө кайтарып берет. Муну дагы биз ар бирибиз өзгөрүүнү өзүбүздөн баштаганда гана мамлекет башчыбыз дагы, мамлекеттик кызматкерлер дагы жана башка толуктуу адамдар дагы ар бир өзүнөн баштаган кезде анан бүтүндөй жалпы үстүртөн караганда мамлекет ошол учурда өзгөрөт деген принциптерди мына ушундай ойлорду биз ойлонуп баштайбыз. Биз башкалардан эмнени көрсөк, ал нерселер биздин өзүбүздө жана ички дүйнөбүздө бар. Же болбосо сиздин ачууңузда эмнелер келтирсе, кимдер сизге жакпаса, бул сапаттар сизде дагы бар экенин белгиси. Бул адамдардын мүнөзү сиздин ички дүйнөңүздө дагы бар. Муну күзгүнүн закону же болбосо закон зеркала деп көптөгөн видеолордо бөлүштүрүп кеткенмин. Келиңиздер, анда жашообуздун сыйкырдуу периштесине айлануу үчүн, сыйкырдуу кереметтерди жаратуу үчүн жасай турган практикалык көнүгүүлөргө өтөлү. Эң биринчи кезекте сыйкырдуу периштеге айлануу үчүн эки нерсени аткаруу керек. Мына ушул эки эрежени сактаган болсоңуз, сиздин ар бир аткарган практикаларыңыз, көнүгүүлөрүңүз, ар түрдүү техникаларыңыз сөзсүз түрдө жыйынтыгын берет. Биринчи, ар дайым позитивдүү ой жүгүртүп, негативде мүмкүн болушунча качышыңыз керек. Себеби периштелер эч качан маанайы чөгүңкү негативде жүргөнүн эч качан ойлонбойбуз. Периштелердин дайыма көңүлү шайыр болуп, позитивде, бактылуулукта жүргөнүн гана элестете алабыз. Экинчи эреже, жан дүйнөнүн ичинде толуп калган таарыныч, өкүнүч, жек көрүүлөрдү бошотуп, анын ордуна биздин максатыбызды ишке ашыра турган абалдар менен толтурушубуз керек. Мисалы, позитивге толтурабыз, ар түрдүү сүйүүгө толтурабыз, ар түрдүү маанайга толтурабыз. Эгерде сиздин ичиңизде таарыныч, жек көрүүлөр кетпеген болсо, анда таарынычка, сүйүүгө, позитивге, бактылуулукка орун жок болуп калат. Мына ошол нерсени дагы сиз туура түшүнүшүңүз керек. Азыр болсо биздин аткарыла турган көнүгүүбүзгө убакыт келди деген ойдомун. Андай болсо, алтын балык көнүгүүсү. Бул алтын балык көнүгүүсү бизге эмне үчүн керек жана кандай учурда керек, кантип аткарабыз? Элестетиңиз, сиз алтын балык кармап алдыңыз. Себеби биз алтын балык чыгармасын окуганбыз, Пушкиндин. Ошол сыяктуу эле сиз дагы жашооңузда кандайдыр бир алтын балык колуңузга келди. Ал сиздин каалаган 3 каалооңузду, 3 максатыңызды аткарууга даяр. Милдеттүү түрдө аткарыш керек. Мына ошол 3 максатыңыз кандай? Азыр ойлоруңуздун баарын чогултуңуз дагы, мына ошол каалоолоруңузду жазыңыз. Биринчиси кандай, экинчиси кандай каалоо, үчүнчүсү кандай каалоо. Мына ошолордун баардыгын жазып, андан кийин өзүңүзгө суроо бериңиз. Мына ошол 3 каалооңуздун аткарылып ишке ашуусу үчүн сиз эмне кылышыңыз керек? Биринчи кадамды кандай кадам ташташыңыз керек? Мына ошол нерсени так жазыңыз дагы, сиздин кыялдарыңыздын реалдуу жашоодо иш жүзүнө аша турган жолдорун аныктап аласыз. Биринчи каалоолоруңузду жазасыз, андан кийин мына ошол каалоолоруңузду аткарылышы үчүн биринчи кадамды эмне кылышыңыз керек? Сизге эч ким мажбур түрдө ошону кылышың керек деп айтпайт, жөн гана айтыңыз. Эгерде сиз арыктап келбеттүү болгуңуз келсе, биринчи кадам фитнес клубка жазылышым керек.
деп өзүңүздүн биринчи кадамыңызды ошол жерге жазышыңыз керек. Эгерде үй ала турган максатыңыз болсо, анда өзүңүз жакшы көргөн райондорду, өзүңүз жакшы көргөн строительный компанияларды, же болбосо канчанчы этаж, канчанчы кайсы подъездде, кандай сыртындагы көрүнүштөрүнөн бери мына ошол нерселерди биринчи жазышыңыз керек. Кайсыл райондордо канчанчы квартира болуш керек, номер кандай болуш керек, канчанчы кабатта болуш керек, ошону жазышыңыз керек. Бул сиздин максатыңызга карай бараткандагы биринчи жолуңуз. Андан кийин сизге эч кандай алтын балыктын кереги жок болуп калат. Көрсө ар бирибиз өзүбүз кыялдарыбызды, максаттарыбызды аткаруу өзүбүздүн колубузда экенин түшүнүп баштайсыз. Анан Кудай өзү сизге максаттарыңызды орундатуу үчүн өздөрү акырын мүмкүнчүлүктөрдү, ар түрдүү жолдорду ачып, сизге ар түрдүү ыңгайлуу шарттарды тартуулап берет. Ошондуктан алтын балыкты күтпөстөн, кандайдыр бир сыйкырдуу периштени күтпөстөн, өзүңүз жашооңуздун алтын балыгына айланыңыз, өзүңүз жашооңуздун периштесине, сыйкырдуу кереметтерине айлантыңыз. Баардыгы сиздин колуңузда. Кийинки менин видеомдун берүүсүндө бакыттын практикасы деп аталган көнүгүүнү тартууламакчымын. Андай болсо кийинки видеодо жолугушканга чейин аман болуңуздар. Төмөндө турган описанияга кирип, сөзсүз түрдө менин жеке сайтыма кайрылып, ал жерде боло турган жакынкы күндөрдөгү сабактарды, вебинарларды, же болбосо мен менен сырдашкым келет рубрикасына жазылып, өзүңүздүн жеке сырларыңызды, жашоодогу өзүңүздүн бараткан жолдоруңузду таба албай аткан болсоңуз, мына ошол приоритеттериңизди жана жөндөмдөрүңүздү табууга мен мүмкүн болушунча жардам беремин. Ошол жерден маалыматтарды аласыз деген ойдомун. Саламатта калыңыздар.